Жерге чакырышкан жерде өлтүрүп коюшту да. Күзүндөсү үйлөнөм деп аткан болчу. Биз келмекпиз күзүндөсү. Булар групповой болуп өлтүргөн баланы. Камансın бардыңар, алар свободада жүрөт, биз бу жерде баланы көмүп коюп отурабыз тууган уруктар менен. Ар бир адам өзүнүн кыймыл аракети боюнча жооп берет. Мындан дээрлик бир жума мурун бычакталып оор жаратынан 24 жаштагы Талгарбек Топчубеков каза болгон. Маркумдун жакындары анын өлүмү боюнча нааразычылыгын билдирип, милициянын Майлуу шаардык бөлүмүнө чогулушту. Алар окуяга катыштыгы барлардын баарын жазага тартууну талап кылат. Балам бойдок болчу 24 жашка чыккан. Балам максаттары бар да, чоң эле максаттарына жетпей кетти балам. Күзүндөсү үйлөнөм деп аткан болчу. Биз келмекпиз күзүндөсү. Маалыматка ылайык, окуя болгон жерде 7 жаран, арасында 3 аял да болгон. Алар спирттик ичимдиктерин ичип олтурушкан. 28 январга караган түнү саат 1-лерде маркум Талгарбекти ичип олтурган үйгө чакырганы айтылат. Көп өтпөй ал жерде пикир келишпестик жаралган. Натыйжада Талгарбектин бутуна 3 ирет бычак сайышкан. Мындагылар бул болгон окуяны атайлап уюштурушкан деп болжолдошот. Мен балам ошол компьютер ойноп отурган жеринен булар чакырышкан ошол жерде балдар. Бул барган анга чейин бир 15 күн тегерегинде ошол балдар менен кичине жаңжал болгон экен. Алар айткан экен, же ошол сайган бала мен жашайм бу жерде, же ошо Талгар жашайт деп. Булар чогулуп организовать кылганда муну. Бу жерге алып келгенден тиги бала, азыркы отурган бала, мен кылган эмесмин деген экен. Булардын тууган урук ата-энеси келип, бала мен аякта оролуп ачканда булар таң амал келип 1,5 сааттан эле камагандай алып чыгып кеткен баланы. Берки мойнуна алды деп. Групповой болгондон кийин групповой жазасын тартыш керек. Биз ашыкча нерсе сураган жокпуз, таладан бирөөнү алып келип камап бер деген жокпуз. Болгон окуядан соң жабырлануучу ал жерде көбүрөөк кароосуз калган. Ал учурда кан көп жоготкон дешет. Ооруканага жеткирилгенде нөөмөттөгү дарыгер да жок болгон. Аны тез жардам унаасы менен үйүнөн алып кетишкен. Мындагылардын айтымында жабырлануучуга өз учурунда керектүү жардамдар берилбеген. Даже скорый да кеч барган. 20 мүнөттө скорый барган. 25 мүнөттө сага кеткен скорый келип таштап коюп мен үкамы. Барган сага, барганда сени канча сааттап келген, ол да уже bir 30 мүнөттөн нарак берагында келгенсиңер. Ошого чейин бала жаткан, кроваттан онап кеткен, милициялар келген, начальниги келген, бардыгы келген. Бардыгы. Ошондо силер жакшы караган эмессиңер, помощь оказать эткен эмессиңер. Ошону могул жерден байлап туруп, оозуна кислород деген. Эмне үчүн бу жерде реанимация жок болсо эле эмне барын эле ошондо өлтүрүш керекпи? Барын эле келген балдар айтып атат. Салфетка менен арчып мындай болуптур деп турду деп атат. Жумуш убагында сиз ал жерде болгон эмессизби? Ооба. Неге дегенде биз ургентный чакырылат да. Бул жерде система ошондой, ургентный. Больной келгенде скорый алып келет бизди. И скорый менен келебиз. Бизде реанимация отделениясы жок болгондуктан алып келдик. Бала да алып келип жаткыздык. Ошол эмне кылып карап, эмне кылдык. Мен келгенден кийин 10 мүнөт аралыгында, 15 мүнөт аралыгында оорулуу эме болуп калды. Каза болуп калды. Жерге чакырышкан жерде өлтүрүп коюшту да. Тирүү болгондо больницага барышкан, эч ким жардам кылган эмес. Киши колдуу болуп каза болгон 24 жаштагы жаран мына ушул үйдө бычакталган. Ушул тапта үйдүн айланасы чектөөгө алынып, эч кимди киргизбөө талабы менен эшикке мөөр басылган. Мен квартирада болчумун. Мен эртеси угуп атам. Силердин үй бүлөңүзгө тиешелүү ким бар эле бу жерде? Менин кичинекей балам болгон. Канча жылкы? 95. Бу жерде такай силер жашабайсыздарбы? Жок, биз жазындасы келебиз, кышындасы квартирага келип отпочук. Анан балам бир айдан өтүп калды Россиядан келгенде. Анан ушул жерде неме кылайын дегенден калдырып койдук эле. Келип кабар алып турат элем мен. Ушул тапта окуяга түздөн-түз тиешеси бар дейилип, күнөөсү далилденген бир жаран камакка алынды. Бирок маркумдун жакындары бычак сайган жаран ал эмес деп ойлошот. Окуяга катыштыгы барлардын калгандары тергөөдөн кутулуп кетүү аракетинде дешет. Эмнеге жакшынакай бала өлүп калат да, булар жырга пулдарды берип коюп, биз угуп атабыз. Акчаны берген, азыр акча ролдо ойноп калыптыр да анда. Анда бардын эле балдарын өлтүрөш керек экен да, алар жүрөш керек экен түремшикте. Ошо түнү мен ошо чыгып кеткен эки бала. Бизге үйдү да көрсөткөн жок. Көтөрүп магазиндерге барган, акча бергиле депчи, ушу домовойлорубузду коюп, акча 150 миңден акча сурашкан.
Ан Домойду караган, Домойду ал балдардын аты жөнү болбогон. Ошо балдаргачы апасынын атынан экен, ошон үчүн алар бербеген. Түнү менен акча издешкен ал балдар. Ал балдар бекеринен неме кылган балдар ошолор. Алар ачыкта жүрүшөт. А бул жетим балага мойнуна коюп коюшту, заставить этип коюшту. Бул бала башта мойнуна албай аткан экен. Бычактаган бала башка. Бычактаган баланы айтып атышат. Ал баланын өз жанында бычак жүрөт экен дайыма. Себеби ал өзү мурдатан отуруп келген бала. Адам өлтүргөндөр сыртта жүрүп. Бу дөдөй баланы 4 адам уруп өлтүрө албай турган бала болчу. 4 адам. Ал 2 киши эмес, 4 адам уруп өлтүрө албай турган бала болчу. Бирөөгө чөптөн башкага зыяны жок, жакшы бала болчу. Өсө турган, өсүп жаткан жакшы жигит эле. Мына карачы. Bir pasta ошентип тынчтык коюшту. Булар 3 күн, 4 күн мурун заранее ошо камданып алышкан. Палан жерге апарабыз, ошол жерде өлтүрөбүз дешип. Бир гүл ачылы элек жаш бала өлүп, чоң жоготуш болуп эми болуп атса, халатно относится. А мындай состояниеда келди. Да нам пофигу, в каком он состоянии там был. Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Мы хотим, чтобы ошол жерде отурган соучастниктер, вот келиндер, кыздар, почему они там находились? Биз ошолор менен чогулуп отуруп, биз сурагыбыз келип атат. Мы хотим узнать, почему они там собрались, почему вот это произошло, из-за чего? Может быть, у них там какие-то разборки были. Ошо тирүү жүргөн адамдар келсин ушул жерге. Топтоп келсин бизге ошо балдарды. Хоть алар жасадыбы, жасабады. Ошол жерде отурган, которые вот находились, да? Ошо күнү отурган адамдарды мы хотим просто увидеть. Мы хотим просто в глаза посмотреть ошолоргочу. Мы хотим спросить, а эмнеге силер чогулдуңар? Ошо может быть, действительно, они куда-то отлучились, бир жака кетти. Может быть, башка бир адам келип буну жасап кетти. Разные версии болуп атат. Акча алды деп атат. Но взятки, ну деньги. Если вот милициялардын бала чакасын бирөөсүн өлтүрүп шунтип кетсе, я бы не знала, что они сделали бы. Они бы, пистолеттин алып атып салмак ошол жерде бардыгын элечи. Атайын болгонбу, мас болгонбу, уюшулганбы, уюшулбаганбы, но иштеген учрежденияларыбыз жооп бериш керек да. Дайыма больницада дежурный болуш керек. Ал жакта авария болуп келдиби, мушташып келдиби, специально же кокустанбы, кандай болсо дагы дежурный болуш керек да. Баары үйүнөн алып келген ушу жерде бардыгынан күчтүү болду да, азыр үйүнөн алып келгеничи. Дежурныйды да үйүнөн. Дежурный жоопкерчилик, больницада жоопкерчилик жок болуп атат да. Жоопкерчиликтүү болсун, биз ошону суранабыз, жоопкерчиликтүү. Муногу жерде дагы ошондой өлүм болуп турган жерде бу жерде мына ата-энелер айтып атат. Бу жерде дагы жоопкерчилиги жок болуп атат ички иштер бөлүмүндө. Жоопкерчилик болсун, бардыгын алып келип сураганда анан точно болгонун билет да. Мисалы, тууган уругу, ата-энеси же ички иштер бөлүмү же больницадагылар а жерде бирде болгон эмес да. Бирге болгондордун баарын алып келип сурап, мындай адилеттүүлүк менен тактап берсин. Адилеттүүлүк менен ошонун жообуна мындай шалакылык менен жооп берип атат да, мындай айтканда. Азыр мына шунча адам чогулуп келгенде да чыккыла деп атат да. Нааразы тарап менен жеринде милиция бөлүмүнүн жетекчилиги жолугушту. Айтымында окуяга катыштыгы бар, ар бир жаран жасаган ишине жараша жоопко тартылат. 30 жаштагы жарандын күнөөсү далилденип, 2 айга камакка алынган. Калган жарандар боюнча да тергөө иштери жүрүүдө. Уже коомчулукта уже шаардын ичинде жүрөт. 5 бала, 3 кыз болгон. Аны бардыгы жашырганыштын кереги жок. Аны жашырыштын кереги жок. А ичинде эмне болгондугу боюнча азыр бир адамды бака биз кыска убакта камадык. Азыркы учурда Ош шаарындагы номер 25 СИЗОдо жатат. Анан ар бир ошол жерде канча киши болгон болсо, ар бир өзүнүн кыймыл аракетине, баскан кыймыл аракет ар бир кадамы үчүн мыйзам алдында бардыгы жооп берет. Ошол постоянно пычак көтөргөн эркектер бирөөнү ошол пычак көтөрүп жүрүш өзү оружие мүмкүн эмес. Эми иш болгондо, иш жагдай болгондо мына бир жуманын аралыгы болду, бир жуманын аралыгы болду, бир жума болуп атат. Эми азыр ошо ар бир деталь боюнча бычакты каерде көтөрүп жүрдү, канча каяктарда көтөрүп жүрдү, ошол боюнча иштеп атабыз да. Азыр чындыгында эми ошентип маалыматтар келип атат, маалыматтар түшүп атат. Ар түрлүү маалымат менен эми биз деле билбейбиз да, ким качан кылмыш жасагандан гана биз билип калып атабыз да. Эми ашыга чейин биздин балдар мүмкүн болушунча иштеп атат. Азыр сиздер айткан деталдар наоборот ушу сиздерден алган нерсени жазып алып туруп биз ошонун негизинде иш алып барабыз. Азыркы учурда бул окуя боюнча тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бул окуяга шектелип кармалган бир эле адам кармалып, калган жарандары кармалбаган деген негизде
Майлы Суу шаарынын тургундарынын буга чейинки ой пикирлери жаралган. Ошол жердеги окуяга ошол жерде окуя болгон күнү ал менен чогуу болгон жарандар боюнча дагы тергөө амалдары жүрүп жатат. Маркум 24 жашта 5 бир туугандын 3-чүсү болгон. Ата-энесине быйыл үйлөнүү сунушун айткан. Ушул тапта болгон оор кылмыш боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, азырынча жыйынтыгы чыга элек. Ишти Майлы Суу шаардык прокуратурасы да тыкыр көзөмөлгө алган. Мүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.